Борбор каладагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда Катар өлкөсүнөн келген тажрыйбалуу дарыгерлер кулагы укпаган балдарга акылсыз операцияларды жасашууда. Алар бул ирет 29 баланы карайт. Ал эми кийинки күз айларындагы экинчи этабында 21 балага акылсыз операция жасалат. Жаш балдардын кулактарына катарлык хирургтар алып келген наркы 23 000 евро турган кохлеардык импланттар салынууда. Наристелердин калыбына келип, кулагы угуп кетиши үчүн ата-энелер көмөкчү болуп, өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасашы керектиги айтылды. Бүгүнкү күндөн 30 числого чейин бул операция биздин борбордо жасалат. Буга чейин Катар мамлекетинин атынан былтыр бизде 4 балага операция жасалган. Алардын результаты абдан жакшы, балдар сүйлөп калышты. Былтыр күзүндө да келишмек, бирок пандемияга байланыштуу келбей калып, быйылга жылып калган. Буга чейинки ушу биздин борбордо 43 балага негизи бул операция жасалган. Ал болсо немецкий фонд Лендхартын жардамы менен, Көкөмерен фирма, ушу Катар фонддор менен жасалып келген.